Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Söz Adaхан Кисенбаевичке берилет. Рахмат бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Ушул бир жылдын аралыгында экинчи жолу ушул 10 мүнөттүк убактыбызды колдонуп атабыз. Бүгүнкү чыгып сүйлөгөн кайрылуунун кажети барбы? Мындан пайда чыгабы жокпу деген маселе бир топко чейин чыгып сүйлөөгө мындай бир тоскоолдук болуп атты, жеке сезимдерди. Бүгүн айтууга туура келет. Себеби ар кандай маселе болуп атат. Күнүнө мыйзамдын долбоорлору аябай чукулдап кирип атат. Кечээ саясий кургайлык регламентибизге дагы кошумча киргизели, өзгөртүү киргизели деген аракеттер болуп атат. Депутаттардын статусу жөнүндөгү мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштар болуп атат. Мына ушулардан улам бир суроо пайда болот. Эмне үчүн ушул мыйзамдардын тегерегинде ушунчалык чакчелекке түшүп атабыз? Мунун максаты бирөө гана. Жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы ордун төмөндөтүү, депутаттардын макамына шек келтирүү жана жогорку кеңештин мамлекеттеги болуп аткан окуяларга аракетин азайтууга. Биз өз колубуз менен, өз каалообуз менен, өз эркибиз менен ушул иштерди тездетип жасап бергенге аракеттенип атканыбыз аябай каттуу бир суроо туудурат. Урматтуу кесиптештер, жогорку кеңеш эл өкүлдөрүбүз. Элмаз Аракеевич, биз эл өкүлдөрүбүз. Биз элдин айтканынан чыкпашыбыз керек, элдин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Ошондо көкүрөгүбүздө тагып отурган биздин значогубуз эл өкүлү деген макамга ээ болобуз. Бирок чындыгына келгенде жогорку кеңеш мыйзам кабыл алуу пунктуна айландык. Же нотариалдык конторага айландык. Бул мыйзам кабыл алынды, ушунча күнү, ушул саатта бүттү, ошол жерге мөөр басылды, ишке кирсин. Коомдо болуп аткан окуяларга биздин таасирибиз жок эсе. Урматтуу депутаттар, Бакыт Үсөнбекович, Кыргыз Республикасынын конституциясы ар бир жаранга жашоону кепилдикке берет дейт. Ошол эле конституцияда жазылып турат, ар бир адамдын ден соолугу мамлекеттин байлыгы деп турат. Бүгүн биз мыйзамдуулукту тебелеп тепсеп, конституциялыкты тебелеп тепсеп, өз билгенибизде жашап аткан бейбаш үй бүлөгө айландык. Ата энеси таштап кетип, бир жумушка кеткен үй бүлөбүз. Мыйзамыбыз да иштебейт, конституциябыз да иштебейт. Ага бир мисал, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 22-21 жылга иш чарасын ушул жерде дуулдап бекитип бердик. А Конституциянын 44-чү беренесинде жазылып турат. Кыргыз Республикасында жөлөк пулдар, социалдык колдоолор эң төмөнкү керектелүүчү корзинадан төмөн болбойт деп турат. Бул Конституциянын катуу талабы. Аткарылдыбы? Жок. Аткарылган жокпу? Аны Акылбек Жапаров мойнуна алды, биз аткара албайбыз деди. Аткара албасаң дагы сен жакшы иштедиң деп добушту берген ким? Биз депутаттар. Конституцияны тебеледик, Конституцияны ыргытып. Эмне менен жашайбыз анан кийин? Бизде 28 жаран мыйзамсыз кармалып отурат түрмөдө. Кечээ дарыгерлер барып, эки кызыбыздын ден соолугун карады, ден соолугуна аябай каттуу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Кайгылуу окуяга алып келиши мүмкүн деген коңгуроо кагып атат. Мына жерде эч нерсе болбогондой жогорку кеңеш бюджетти карайлы, мыйзамды карайлы, регламентти карайлы, давай статусту карайлы. Барекетти алып келбейт биз кабыл алып аткан мыйзамдар. Эч нерсеге жарабайт. Баарын өзүм билемдик менен кетип барчысын акыры алып барып бир жакшылык алып барбайт туугандар. Мына Сажуу Малатованын сүйлөгөн сөзү 2000-жылы. Эгерде бүгүн Горбачевко ишеним көрсөтпөсөк союзду сактап калабыз деп кыйкырды, бүтүн ушул залда отургандардын баары каткырып күлдү, трибунадан кууп түштү. Бир жылдан кийин союз жок болду. Миллиондогон жарандар кайгынын чеңгелинде калды. Мен дагы ошентип эскертем азыр.
Эгерде ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңештин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кагылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерде. Мына ол жерде эч нерсе болбогондой болуп, тымпыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, иман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат, туугандар. Bir үй бүлө сыздап отурат, 28 үй бүлө сыздап отурат. Энесин көрө албай баласыздап отурат, кызын көрө албай атасыздап отурат, аялын көрө албай күйөөсү сыздап отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирдем өзгөрүп кетеби ал мыйзамдарды? Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, мен ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгин өкүлдөрү, кайран алып аткан айлык, кайран көкүрөккө таккан мына ол туу, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз, туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп, конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп, аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону, кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын дедик. Аткарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеки Кыргыз Республикасында конституциянын, конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп, иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп атканыбыз адал болбойт. Биз эл өкүлүбүз. Эгер конституциянын кепили болгон инсан конституция менен эсептешпесе, анда эл өкүлү катарында биз эсептешибиз керек конституция менен. Медералиев жаш жигит. Мына ошол эң негизги парламенттин омурткасы болгон комитеттен бекер кеткен жок. Мындан ары карай менин абийирим чыдабайт дегендей кылып кетти. Дагы канчасын күтүшүбүз керекпиз? Биздин кайсы кесиптештерибиз каякта жүрөт, жумушка келе албай, титиреп. Бул эмне болгон өлкө болдук биз? Биз түшүнүк менен жашап калдык го. Биз коркунуч менен жашап калдык го ошол жерде. Ар бир добуш берип атканда жүрөгүбүз титиреп калдык ошол жерде. Мына ошол жашообу, ошол өмүрбү? Жигит киши бир гана жолу өлүш керек. Ар бир коркунуч жаралганда өлүп, 1000 жолу өлбөстөн бир эле жолу өлүш керек. Мен сунуш киргизем. Тез арада комиссия түзүлүш керек. Мына ошол комиссия 1 айлык мөөнөттө Кыргызстандагы соңку мезгилдерде адам укугун, Кыргызстандагы мыйзамдардын бузулуп аткандыгын, конституция бузулуп аткандыгын мен бүгүн жарыя кылайын. Мына ол мыйзамсыз указ, курултай өткөрүүдөгү мыйзамсыз указ жөнүндө конституциялык сотко бүгүн мен азыр саат 12-де барып тапшырам. Мен далилдеп берем, эгерде ушул мамлекетте адилеттүүлүк болсо, курултай адилетсиз өттү, мыйзамсыз өттү, курултай өткөрүүгө, указ кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Бул менин каалоом эмес, конституциянын каалоосу деп мен ошол кадатайство жаздым, бүгүн тапшырам конституциялык сотко. Андан башка мыйзамсыздыктар толгон токой. Чек араны аныктоодогу мыйзамсыздык, коркутуу үркүтүүлөр ушул кезге чейин уланып атат. Сен чек арага каршы берип койдуң деп кабинеттен кийин мандатка чейин асылып атат. Унчукпай отура берген болсо, кайсыл абийирибиз менен уктап атабыз? Айлыкты кантип алып атабыз биз? Эмне үчүн алып атабыз айлыкты? Биз ант иштик го конституцияга, ант иштик колду коюп. Ошол конституция аткарылбай атат го. Сакталбай атат го, туугандар. Мына ол кармалып аткандардын арасында кант диабети менен ооруп аткандар бар. Жүрөк оорусу менен ооруп аткандар бар. Башка оорукчандар бар. Айланайын. Бир террористти кармагандай болуп, эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Сырттагы душмандан эмес,
биздин ичибиздеги 5 аялдан коркуп титиреп тордун аркасынан кармап отурган болсо, бул бийлик жакшылыкка алып барбайт бизди. Биздин укугубузду коргой албайт. Урматтуу кесиптештер, комиссия түзүшүбүз керек, тездетип түзүшүбүз керек, сөзсүз түрдө аркасынан ыйлап калганды токтотушубуз керек, алдын ала чара көрүшүбүз керек. Ушул комиссияга ар бир фракциядан мен деген азаматтар кириш керек, коркпой туруп өзүнүн пикирин айта турган, мен азаматмын деп жүргөн азаматтар комиссияга мүчө. 1 минут коюп бериңиздер. Башка эч нерсени каалабастан бул жерде саясаты жок. Суранам мен сиздерден. Саясатты аралаштырбай туруп, кыргыз конституциясы, кыргыз мыйзамдары, кыргыз адам укуктары канчалык деңгээлде корголуп атат, ушуга гана тыянак чыгарып берүү үчүн ушундай комиссия түзүштү талап кылам туугандар. Колдоп бериңиздер. Чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.